Саламатсыздарбы, ардактуу угармандар, сиздер Ак ниет подкастын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин темабыз фейк маалыматты кантип тааныйбыз. Азыркы учурда социалдык тармактарда аябай көп маалыматтар бат тарап жатат, бирок алардын баары эле чындыкка дал келбейт. Ошондуктан бүгүн биз бул теманы терең талкуулоо үчүн эфирибизге конок чакырганбыз. Коногубуз медиа эксперт Сабыр агай, кош келиптирсиз. Рахмат. Сабыр агай, алгач эле өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат берип өтсөңүз, журналистикага кантип, качан келип калдыңыз эле? Журналистикага мен 1999 жылы ошол атайын долбоор жазып, мына азыр сиздер көрүп угуп жаткан Салам радиосунун ошол баштапкы ошол долбоорлорун жазып, ошол кайрылып, анан толеранттуулук коомдук фонд аркылуу ошол долбоорду өткөрүп, ошондон баштап ошол медиа тармагына келип калгам. Ал жерде мен дароо эле журналисттик ишин баштаган жокмун. Алгач алып баруучу, музыкалык редактор, ушундай акырындап отуруп, анан Азаттык радиосунун кабарчысы, анан дагы башка массалык маалымат каражаттарында ишимди улантып, ошол журналист болуп иштеп келатам. Демек 25 жылдан бери иштеп атам, журналист болуп. Ооба. Сонун. Агай, анан темабызга байланыштуу алгачкы эле суроом, фейк маалымат деген эмне? Анан буну жөн эле туура эмес маалыматтан кантип аныктасак болот фейк экенин? Бул аябандай орчундуу болуп турган теманы көтөрүпсүздөр. Бул аябандай жакшы. Күнүгө ушул фейк маалыматтар, деги эле медиа сабаттуулук деп койсок да болот. Медиа сабаттуулук боюнча көптөгөн дабаттарды же болбосо ошол маалыматтарды таратып турганыбыз оң. Айрыкча ошол медиа тармагында, журналистика тармагында иштеген адамдардын бирден бир вазифасы деп эсептеймин. Сиздер дагы атайын ушул теманы алып чыгып чакырганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө мына биз азыр 21 кылымдын чейрек бөлүгүн жашап койдук. Бардык эксперттер, деги эле ушул дүйнө коомчулугу 21 кылымды бул ушул интернеттин доору, маалымат технологияларынын доору, маалыматтын доору деп айтышат. Бул негизинен ушул медиа сабаттуулук күн темасына апогейине чыгып турат десек да болот. Ушул медиа сабаттуулуктун ичиндеги бирден бир багыты бул фейк маалыматтарды аныктоо жана ажырата билүү, фейк маалыматтарды таануу деп да айтсак болот. Анан бул фейк маалыматтарды жөнөкөй тил менен айтканда, фейк деген бул англис тилинен жалган же болбосо бурмаланган же болбосо ошол туура эмес маалымат деп да которсок болот. Антан фейк деген сөз өзү англицизм сөзү кирип келди бардыгынын эле колдонуу күнүмдүк турмушта. Фейк аккаунт, фейк маалымат, фейк сөз экен деп айтып калышат. Ушул аябанда маанилүү тема. Негизи эле бүгүнкү күндө фейк маалыматтар абдан бат тарайт да, тез тарап кетет. Анан эмнеге бул маалыматтарга анан адамдар бат ишенип калат да? Ушул боюнча оюңузду айтып өтсөңүз, эмне үчүн фейк маалыматтар бат тарайт эл арасында? Фейк маалыматты эки гана негизинен айтканда өзү көп түргө бөлүнүп кетет, бирок негизги эмне үчүн таралып атканда, бирөөсү бул фейк атайлап таратылат. Бул атайын ошол аябандай популярдуу темаларга, адамдар көп кызыгып аткан темаларга, адамдар көп муктаж жазылган маалыматтарга фейк маалыматтар атайлап жасалат. Экинчиден, фейк маалыматтар булар кокустан, билбестиктен чыгарган фейк маалыматтар. Бул ошол туура эмес маалыматты алып, же болбосо туура эмес угуп алып, же болбосо кандайдыр бирөө туура эмес сүйлөсө ошонун сөзүн же маалыматын же сүрөтүн же видеосун же кандайдыр бир дагы продуктусун жана контентин билбестен таратып алганда ошол фейк маалымат таралып кетет. Бул кокустуктан таралуу. Бирок биздин коомдо биз көбүнчө ошол атайлап таратылган фейк маалыматтар тууралуу көп сүйлөшүбүз керек. Бул ушундай ар кандай эмеге бөлүнөт. Мисалы, коомдун пикирин буруу үчүн, кандайдыр бир жолго буруу үчүн, же болбосо кандайдыр бир адамды каралоо үчүн, же болбосо дагы кандайдыр бир теманы талаш тартышты чыгаруу үчүн
чыгарылган булар эң кооптуу жана Кыргызстандын коомчулугу үчүн аябындай кооптуу жагдайлар. Алардын арасында мисалы дагы бир эмеси азыр каржылыкка байланышкан фейк маалыматтар бар. Бул дагы эмне үчүн зарыл дегенде адамдар ушул Кыргызстанда баары бир бизде социалдык бейкамсыз адамдардын саны көп. Адамдар дайыма ушул каражат кантип акча тапсам экен, кандай байысам экен, кандай ишкерди кылсам экен, кандай кайсыл иштерди кылсам экен деп көп издейт. Анан ошого байланыштуу дагы жалган маалыматтарды киргизип, алардын бул кибер коопсуздукка дагы өтүп кетет бул маалымат. Ошол өзүнүн акчасын алып коюу үчүн, алдоо үчүн жана дагы көбүрөөк көрүп алуу үчүн алардын ошол каржылык жактагы фейк маалыматтарды чыгарат. Үчүнчүсү бул атайлап чыгарылган фейк маалыматтар бул популярдуулукту көбөйтүш үчүн дагы көбүрөөк чыгарышат. Бул мисалы ошол фейк маалыматтарды, жалган маалыматтарды чыгаруу менен адамдар көбүрөөк ошол аккаунтка кирет, көбүрөөк талкуу болот, көбүрөөк уруш талаш болгон сайын ошол аккаунттун активи өсүп, ошондой бир система бар өзү социалдык тармакта, айрыкча Instagram, TikTok жана башка эмелерде адам көбүрөөк ошол адамдар көбүрөөк кирген аккаунт активи көтөрүлүп, тезирээк ошол популярдуулукка жетелик деп фейк маалыматтар айтат. Агайынан WhatsApp, Telegram деп калдыңыз да, негизи эле ошол тармак, ошол жакка келген маалыматтарга канчалык деңгээлде ишенүү керек? Мен бул сурооңузга мындай жооп берейинби? Мындай пункт менен эле айтып өтөйүн. Кантип фейк маалыматты текшерүү керек? Бул фейк же фейк эмес деген. Мисалы WhatsApp'ка келди дейлиге. Ага негизги эле жол жоболору бар. Мисалы биринчи эле учурда ошол келген булакты текшеришибиз керек. Бул жөнөкөй жолдору фейк маалыматты текшерүүнчү. Фейк маалымат же фейк контентти текшерүү үчүн булакты текшеришибиз керек. Бул ошол маалымат кайсыл сайттан келди, кайсыл баракчадан чыккан, же болбосо ким жөнөтүп атат, аны таанышыңызбы, ким жөнөтүп атат, билбестиктен жөнөтүп атабы же кандайдыр бир, анан ал келген маалыматта эмне бар, эмне тема коюлган, ошолорго көп көңүл буруш керек. Анан экинчиси авторуну баалоош керек. Ал ким жөнөтүп атат, ким макаланы жазган, же болбосо ким ошол видеону тарткан депчи. Үчүнчүдөн ошол сүрөт жана видеону текшериш керек. Фейк жаратуучулар көбүнесе эски жана башка булактардан алган сүрөттөрдө, видеолордо көп колдонот. Ошол сүрөттү Google же болбосо Яндекс же болбосо ушундай издөөчү жана маалымат издей турган платформаларга эле салып туруп, ошол ссылканы же болбосо ошол сүрөттү скрин кылып туруп эле салса, ошол маалымат каяктан чыкканын таап берет. Анан датасына көңүл буруш керек жаңы. Бирок карапайым эл бул ыкмаларды билбейт да. Анан биз дароо басат да. Ооба. Биз журналисттер бул тармакта кандай пайдабызды тийгизе алабыз карапайым элге? Фейк маалыматты жалган экенин аныкташ үчүн жеңилирээк бир жол жобосу барбы? Биз элдерге биринчи кезекте эле биз ошол медиа сабаттуулук сакчылары болушубуз керек. Ар бир журналист ошого чакырып кетет элем. Бизди көрүп жаткан дагы журналисттерге жана дагы ошол тармакта иштегендерге биз сакчысы болушубуз керек. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир фейкти, популярдуу фейкти тапсак, ошол жөнүндө жазып чыгып, бул жалган маалымат деп өзүбүз айтып түшүндүрмө чыгарышыбыз керек. Кыскача жок деген кандай формасы да боло берет. Ал Reels'пи, ал Stories'пи, ал текстпи, ал сүрөт катары чыгарабызбы, иш кылып, сизге эгер мындай маалымат келген болсо, бул фейк маалымат. Эмне үчүн дегенде, бул мындай деп эле чыгарып, оңой жол менен жеткиргенибиз жакшы. Экинчиден, журналисттер ошол фейк маалымат чыккандарды дароо ошол жерге кайрылуу жазып, же болбосо кандайдыр бир группаларда, же болбосо кандайдыр бир, мисалы WhatsApp группа деп коебуз, Telegram группалар деп коебуз. Ошол жерде дароо эскертүү жазып, жок дегенде ошондой эскертүү менен бирөө бөлүштү же бирөөдөн келди, бул фейк маалымат, сиз билип жиберип атасызбы, билбей жиберип атасызбы, билбеймин, бирок бул бурмаланган же болбосо калп туура эмес маалымат деп эскертүү беришибиз керек. Балким ал адам билбей гана таратып аткандар. 25 жылдан бери журналистика тармагын аркалап келатам дедиңиз да, анан өзүңүздүн практикаңызда да фейк маалыматтарга дуушар болдуңузбу? Албетте, күн сайын эле дуушар болуп турабыз. Эми атайлап издегенибиз үчүн биз көбүрөөк дуушар болобуз.
себеби биз көптөгөн аккаунттарга жана көптөгөн группаларда мүчөбүз. Анан ошол жерде дароо бөлүшүп турабыз маалымат менен, дароо байкап турабыз, көңүл буруп турабыз. Түздөн түз ошол фейк маалыматтын жетегине кирип, ошол фейк маалыматтын эмне жертва эмне деп койду эле, жана эмеси болгон эмесмин өзүм жекече. Бирок ошол көпчүлүк медиалар деле мисалы ошол өзүнүн ошол фейк маалыматтарга душар болгон. Мисалы жакында эле улуттук корпорацияда биздин өнөктөшүбүз ошол корпорацияда дагы чоң программанда алар ошол интернеттен жалган маалыматты, сүрөттү же болбосо ошол акылдуу интеллект менен жасалган сүрөттү колдонуп, материалдарына, программасына колдонуп, алар көп талаш тартышты чыгарды. Көптөгөн активисттер жана эксперттер ошол өзүнүн ошол абайласа болмок ошол эмени колдонуп чыгарган туура эмес депчи. Ушундай чоң массалык маалымат каражаттары да душар болот да. Биз жөнөкөй адамдарды элестетүү кыйын, алар күн сайын ошол бурмаланган маалыматтарга душар болуп атат да. Демек мындай расмий маалыматтар, мисалы дагы бир эмесине, мен ишенипмин фейк маалыматка. Азыр эстедим. Ооба, сонун. Бул жаңы жылдын айланасында болду беле, жанагы Владивосток беле иши кылып, ыракы чыгышта Россиянын бир шаарына кар аябай калың түштү. Анын кардын калыңдыгы 9-этаждан, анан балдар чана менен терезеден чыгып эле чана тээп жаткан видеосу чыккан. Анан үйлөрдүн ошол 9-кабатына чейин кар моонтуп үйүлүп турган сүрөттөр чыкканда, ушунча кар чыгыптыр деп ишенгенбиз да. Мен эми ошол 1-2 күн ишенгем. Эми ал күндөр эс алуу күндөр болчу. Ушундай кар жааптыр да, демек бул жана шамал менен келип үйүп салганго деп эле кадимкидей ишендик да. Ал көрсө ошол жасалма интеллект менен көбөйтүлүп, көптүрүлүп жасалган нерсе экен. Бирок кар жауганы чын, калың жауганы да чын. Бирок ошол анын бийиктиги ошол шамал болуп уруп салган күрткө деп коебуз го, шамал уруп салган жерлер. Ошол 3-кабатка араң жетет да, көбүнчө 2-кабат, демек бир 6-7-10 метрге чейин жеткен. Бизге келген маалымат боюнча 30 метрге жеткен деп эми кылып атпайбы. Анан кийин аны айтайынбы, 200 массалык маалымат каражаты ошол жөнүндө жазып чыккан да. Ушунча кар көп жааптыр депчи. Ушунча массалык маалымат каражаты алдангандан кийин бул расмий маалымат каражаттары. Демек аны жөнөкөй адамдар бардыгыбыз ишендик да. Бул эң жөнөкөй жолу. Бул мындай, бул алдоо менен эч ким жабыр да тартпайт, эч ким алданып да калбайт, анан эч кимдин ою да бузулуп кетпейт. Бул эми безобидный деп коебуз го, орусча айткандачы, кыргызча айтканда мындай эми зыянсыз фейк деп коебуз го. Бирок бул зыянсыз фейк дагы ошол адамдардын ушунчалык фейк маалыматка душар насик экенин байкаса болот да. Анан кийин башка маалымат каражаттары факт-чекинг кылып, ошол жакта жашагандар жок, бизде анча жабаган жок деп, ал маалымат жеткенче 10-15 күн өтүп кетти да. Анан бардык маалымат каражаттары өзүлөрүнүн маалыматтарын өчүрүп, анан кечирим сурап окурмандардан, анан ушундай өттү да. Бул эң жөнөкөй түрү жана массалык адамдар көргөн сүрөттөр да. Бирок азыр бизде кээ бирлери эми угуп аткандыр, мисалы жөнөкөй адамдарчы, ошол жалгап беле депчи. Алар деле бар арабыздачы. Эми ушундай. Бул фейк маалыматтарды аныктоо да кыйын болуп кетти барган сайын, жылдан жылга. Мисалы, акылдуу интеллект эми азыр чыкканына 1 жыл болду да, коомго аралашканыгачы. Былтыры деле жок эле 24-23 жылдарычы, 2-3 жыл мурда. Азыр акыркы эле 1 жылдын ичинде аябай өнүгүп кетти жана оңой жасай турган болдук. Бардыгыбыз үйрөнүп алдык. Андыктан эми жана мен биринчи айтып кетпедим беле, моун караш керек, датасын караш керек дегенчи. Ал таптакыр мүмкүн болбой калды. Ал жерде сүрөттү таптакыр өзгөртүп салсак болот, көптүрүп салсак болот, сулуулатып койсок болот, же болбосо начарлатып койсок болот. Анан маалыматтын даталарын өзгөртүп салсак да болот, анан адаштырып салсак да болот. Андыктан азыр өтө кыйын доорго кирип баратабыз. Бул ошол
deep fake деп коет, же болбосо аябагандай терең фейктер чыгып атат. Терең дегени бул чындыкка аябай да алып келгендей фейктерди. Андыктан мен адамдарга ушундай фейктерди аныктоочу атайын сайттарда чыгып атат. Аны менен кошо аныктаган дагы тарап өсүп атат да. Ошол жаатынан издесе болот. Мисалы, дагы бир эле мен айтып койсом, лайфхак. Мынол бардыгынын колубузда смартфонубуз бар азыр. Смартфондо эле Google азыр өзүнө акылдуу интеллектти кошту. Бул мисалы Google деп азыр менде канчалык көрүнүп атат. Google'да эле ачканда бул жерде эми режим ИИ деп турат. Менде орусча экен. Кыргызчасында дагы ошол акылдуу интеллект режими деп чыгат. Англисчеде дагы өзүнүн англис тилинде. Ошол поисковая системанын астында эле, издөөчү системанын астында эле турат. Чоң компьютерде да четинде көрүнөт, а смартфондо болсо, Android'де болсо мындай четинде көрүнөт. Ошону басып туруп эле мисалы ар кандай маалыматты текшере алабыз биз. Ошол жерден ушул маалымат туурабы десең, ал сайттарды бүт изилдеп чыгып туруп эме кылат. Чат GPT'ни айырмасы Google компаниясы, мен Google'га эч кандай реклама кылган жокмун, просто мен текшерип көрдүм. Google компаниясы ссылкалары менен көбүрөөк берет да. Бул анан ссылкалары ачылбай, бирок мындай сунушталып турат. Ачылбайт, эми деген бардыгын ачып салса маалымат көп болот да. Мисалы, ошол эле жаңылыкты берип көрөбүзбү. Мисалы, Иракы чыгышта чын эле 30 метрлик кар жаадыбы? Суроо белгисин коюп туруп жазабыз. Бул дароо эле азыр которуп, ошончо маалыматтын ичинен аны кыргыз тилине которуп, дароо эле жөнөкөй тил менен жок, Иракы чыгышта 30 метрлик кар жааган тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Бул социалдык тармактарда тараган фейк же жасалма видеолордун натыйжасы. Чынында эмне болгон дейт, өзү сунуштады. Рекорддук кар 2020 жылдын январь айында Камчатка, Орусиянын Иракы чыгышында акыркы 60 жылдагы эң кар калың жааган мезгил болуп калды. Бирок анын бийиктиги 30 метр эмес, орточо эсеп менен 2-3 метрге жеткен. Фейк видеолор дейт. Интернетте жасалма интеллект тарабынан жасалган видеолор тарап, анда кар үйлөрдүн 5 жана 9 кабаттарына чейин жеткени көрсөтүлгөн. Адистер бул видеонун чындык эмес экенин жана нейро түйүндөрү аркылуу жасалганын ырасташкан деп туруп ссылка коюлат. Бул ссылкада албетте сиз ошону кимдер жасаганы тууралуу көрө алабыз. Ушундай оңой жол менен демек бул эң эле ар бир адам колунан келе турган колунда, бул акысыз. Анан Google'дун жакшы жери, Google'да буга чейинки издөө системасы аябагандай көп акча жумшашып жана көп маалымат топтолгон. Анан ошол маалыматтардын арасынан тездик менен доли секунд деп коебузбу, секундтун 100-1 бөлүгүндө издеп маалыматтарды сунуштай баштайт. Бул аябагандай, анан кыргызча иштегени жакшы. Ошол эле биргеликте дагы көптөгөн ушундай текшерүүчү сайттар бар. Аларды дагы ушул Gemini деп коебузбу, ушул Google'дун акылдуу интеллекти менен таап алсак болот. Сонун маалымат болду элдерге. Мен өзүм да ойлонуп жүргөм, биз эл алдында жүргөндөн кийин сөзсүз түрдө ар бир маалыматты текшерип анан элге тартуулашыбыз керек эмеспи? Аябай сонун маалымат болду. Рахмат агай. Анан суроо, жасалма интеллект деп калдык да. Негизи эле бул жасалма интеллектке көз карашыңыз кандай? Журналисттердин дагы ордун ээлеп калат деген коркунуч жокпу? Жок, жасалма интеллектке бул талаш суроо. Эми көпчүлүгү айтышы мүмкүн, жок, жасалма интеллект бул бардыгы робот, анан толук эме кылбашыбыз керек. Бирок мен жасалма интеллектке макулмун. Журналисттердин толук кандуу ордуну ала албайт жасалма интеллект. Бул баягындай кайталанма, кандайдыр бир жумуштарды аткарып калышы мүмкүн. Анын жакшы жактары, ошол жумушту аткарып жүргөн адам башка журналисттик нерсе менен алектенсе болот. Бирок азыр ошол жасалма интеллект менен жасалгандардан адамдар жадайт. Жакынкы 20 жылда ошолор кайра чыныгы адам жасаган материал деп
адамдар мактанып ошону чыгара башташат. Ошол эмеге баратабыз жакынкы эле 10 жылдыкта. Анан ошол эмоцияны берүү, анын адашканы, анын ошол какап чакаганы, анын ошол бир материалды жасап документалдык деп коелук, мындай документалдык материалдарга сөзсүз түрдө жасалма интеллект жасай албайт азырынча. Билбейм, дагы алыскы келечекте аны да жасашы мүмкүн, бирок ал адамдар үчүн жаңы жумуштар дагы муктаждар боло берет. Мисалы эки нерсе жөнүндө сөз кылгым келет да. Биринчиси бул ошол журналисттин ордуну баскан учурлар дүйнө жүзүндө болуп атат. Мисалы австралиялык радио, ушундай сиздерде эле музыкалык радио таңкы шоу программасын алып баруучусун элдерге айтпай эле жасалма интеллекттен жасалган кызды алып баруучу кылып койгон. Радиодо адам көрүнбөйт да. Анан күнүгө эртең менен ошентип саламдашып, музыкаларды коюп, аба райын айтып, дагы көптөгөн рубрикаларды өткөрүп, ошентип жүрсө, аны кокустан эле анан ошол радиодо иштегендер аркылуу башка адамдар билип, адамдар аябай нааразычылыгын билдирген. Бизге жандуу алып баруучу деп жүргөнбүз. Бизге жандуу алып баруучу керек депчи. Коом өзү талап кылат да. Дагы бир случай бул учур Кыргызстанда эле. Мына 10 күн мурда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши жасалма интеллект менен ушул акылдуу нейрон адамдар менен алып баруучу болуп жаңылыктарды чыгарып атышат. Бир жумада бир жолу, же болбосо 2 жумада бир жолу ошол жасалма кыз жаңылыктарды өзү окуп, өзү айтып берип эме кылат, өзү редакциялап. Аны азыр башка министрликтер да колдонгонго аракет кылып атат. Ушундай эле жаңылыктарды ошол Өзбекстан, Тажикстан жана биздин жакын кошуналардан дагы көрүп атабыз. Бул албетте анан мындан бир топ жылда эле мурда жасалма интеллект менен жаңылыктарды жазып калышкан сайттар. Бул аба ырайы, валюталар курсу, базар баасыны аныктаган жаңылыктар, акчабар жана да башка сайттардагы аларды робот жазат. То есть программа өзү эле, сайт өзү эле жазып күнүгө жарыялай берет. Аны бир адам жазып отурбайт. Алар ошол метео KG'ден жана башка системалардан өзү алып туруп эле сүйлөмдөрдү түзүп туруп, аткенде 10 градус, же болбосо бүгүн доллар мынча курс болду деп улуттук банктын сайтына кирип, өзү эле алып, өзү жазып, өзү жайгаштырып берет. Бул эч жактан ишке кирген, бул күнүмдүк бир адамдын ал тияка басып, анан тияка кирип, анан тигини көчүрүп, анан тияка толтургандан көрө ал жөнөкөй эле бир 3-4 секундтун эле коротуп жасай берет. Ошону жасап аткан адам ал мезгилде башка материал жасап болот же сүрөт тартып болот. Экинчи нерсе, жасалма интеллекттин дагы бир жакшы жерлери бул ушул журналистикада, мисалы журналист адашып кеткен учурлары, мисалы маалыматты туура эмес эме кылып койгондон дагы сактайт. Ал үчүн ошол редакторлор иш алып барса жакшы болот, же болбосо алар дагы ошол контролго, же болбосо көзөмөлгө, жана кандайдыр бир каталарды текшерүүдө колдонсо, бул аябай жакшы болот. Мисалы туура эмес маалыматты чыгара албаш үчүн жанагындай кар жааганда бир салып текшерип койгонго жакшы болот. Эфирибизди дагы да кызыктуу кылыш үчүн бир аз билет суроолордон берейин. Макул. Фейк маалымат бир сөз менен. Кокуй. Кыргызстанда медиа сабаттуулук жетиштүүбү? Жетишсиз, аябагандай жетишсиз. Бизге аябай муктажбыз. Журналистика кесиппи же миссиябы? Менимче миссия. Кесип болгондо, кесип болгондо, мисалы мен өзүм экологмун, инженер экологмун. Ошол аркылуу иштеп, анан керешенде көбүрөөк таппам. Миссия болгондо адам ошону менен баш оту менен эме кылат. Мисалы бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын айтпайын, Баткен облусунда улуттук статистика маалыматына караганда расмий маалымат бул, Ажымал, журналисттердин айлыгы облустагы эң айлыгы аз кесип деп эсептелинген. Бул расмий маалымат. Андыктан биз ошого карабай иштеп атсак, демек бул биздин миссиябыз. Сонун жооп болду. Анан сабаттуулук, медиа сабаттуулук Кыргызстанда жетишсиз деп калдыңыз да, анан макул чоңдор дебейин, жаштардын арасында медиа сабаттуулукту кантип жогорулатсак болот?
медиа сабаттуулукту жогорулатуу үчүн кандай көптөгөн талкууларды уюштурушубуз керек. Анан сөзсүз эле жанагындай олтуруп алып, камалып алып, мугалим өтүп сабак эмес, кандайдыр бир көңүл ачуучу кечелерди да өткөрүп туруп, ошолор аркылуу дагы үйрөтсөк болот. Ар кандай форматта өткөрсөк болот. Шерине катары, билбеймин, черный кассаны деле уюштуруп ошондой бир эме кылсак болот. Же болбосо кыска роликтер менен дагы күрөшө алабыз, көтөрө алабыз сабаттуулукту. Анан угармандарга кеңешиңиз фейк маалыматтан сактануу үчүн эмне кылуу керек? Фейк маалыматтан сактануу үчүн сөзсүз түрдө маалыматты интернеттин өзүнөн эле текшерип коюшуңуз керек. Анан сөзсүз түрдө бир маалыматты бөлүшөрдөн мурда аны чын төгүнүн жакшылап окуп алыш керек. Анан сөзсүз түрдө эле кандайдыр бир белгисиз адамдардан, белгисиз тараптардан келген маалыматты ачууга шашылбаңыз. Сонун демек, бир маалыматты көрүп эле ишенбеш керек. Шилтемеге кирбеңиздер. Такташ керек, Эгер сиз ойлонуп аткан эме болсо, мисалы өткөндө фейк маалымат келгенде мен өз убагында токтотуп калдым кесиптештеримдин арасында. Бул ошол кесиптешимден шилтеме келди. Ушул жерде БИШнин таманында БИШ2 деген тасманы убактынча акысыз койдук. Ушул шилтемени бассаңыз кирип көрө аласыз дегенчи. Ал ошол вирус, анан аны бассаңыз дагы башка адамдарга кетет. Анан ал тараткан адам, ошол адамдардын аккаунттары, бош аккаунттары болсо, паролдору жок эме банк системаларына болсо, же болбосо кандайдыр бир дагы өзүнүн жеке маалыматтары болсо, ошону тараткан адам ошончо адамга кире алат, жол ачылыпчы. Анан же болбосо жөнөкөй эле ошол кара санатайлык менен адамдардын телефонуна вирус таратып, оюн зоок кылып, бардык адамдар ушинтип вируска батып калсын деген дагы максатта чыгарышы мүмкүн. Дароо эле ал БИШ2 деген мен эмем да, эрежем. БИШ2-ни эч качан азыр эч ким акысыз көргөзбөйт. Айрыкча ошол жөнөкөй эле башка эле адам сага эч ким жибербейт. Сени тааныбагандан кийин каяктан жиберет БИШ2? Таанышкындан келмек, ал болсо белгисиз номерден келет баягы. Анан же болбосо ал эменин аккаунтунун аты дагы БИШ2 деген аккаунттан келет. Антип БИШ2 деген ал азыр өзүнү актай элек. Азыр эми аран гана акчасын чогултуп атат, аябай көп суммага тартылган кино. Бул антип тарап кеткенге мүмкүн эмес. Сонун. Ага, сизге эркин микрофон. Эфирибиз да аяктап калды. Мен тема боюнча эле сүйлөшөйүн деп атам. Чакырганыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Бардык саламдын биздин эмне деп коебуз, эң жакыныбыз Салам радиосунун, биздин өзүбүздүн медианын, жайдары медиабыздын, биз сүйгөн Салам радиосунун көрөрмандары жана угармандары, сиздер дайыма ушундай маалыматтардан, бир эле фейк эмес, кандайдыр бир бурмаланган маалыматтардан, азыр мына саясий багытта да көптөгөн маалыматтар чыгып атат, тирештер, ошол тирештин бир тарабы болуп калбай, жакшылап маалыматты текшерип, же болбосо комментарий жазуудан шашпай, жакшынакай текшерип анан жазыңыздар. Эң негизгиси ошол өзүңүздүн аккаунттарыңыздарга сөзсүз түрдө сыр сөздү койгонду жана 2 кабаттуу аутентификация системасын дагы коюңуз. Орусча айтып кетсем, двухфакторный аутентификация. Бул сөзсүз түрдө бир аз кирбей калып туруп киргенде пароль сурай турган системалар ар бир эмеде бар. WhatsApp'та дагы бар, Telegram'да дагы бар. Ушундай анан сөзсүз түрдө почтаңыздарга, аккаунттарыңыздарга, Google аккаунттарыңыздарга сөзсүз түрдө телефондон же болбосо дагы кандайдыр бир сыр сөздөрдү жазмайынча кире албай турган кылып туруп, башка компьютерден, башка телефондон кире албай тургандай кылып эме кылса. Анан адамдар телефондоруна жүздөн ача турган функциясыны, эгер ал акчасы көп болсо, телефонунда бир маалыматтарды сактап жүргөн болсо, телефонунан бир сырларды сактап жүргөн адам болсо, же болбосо банк картасында көп акчасы барган болсо, жүзү менен ача турган функцияны колдонбой, паролду терип, колу менен терип ача турган эме кылып, потому что азыр адамдар ошол сиздин сүрөтүңүздү чыгарып алып туруп эле телефонуңузду алгандан кийин сүрөткө мындай койсо эле ачылып кетет. Ушундай ачык микрофонду колдондум. Сизге чоң рахмат.
сонун бүгүн биз фейк маалыматты кантип аныктоо керектиги тууралуу жакшы маалыматтарды алдык. Агай, сизге дагы келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биздин студияда медиа эксперт Сабыр агай конокто болду. Биздин эфир жаккан болсо бөлүшүп комментарий жазганды унутпаңыздар. Биз Ак ниет подкастын жыйынтыктайбыз. Аны мен Айжамал Амирова алып бардым. Кийинки эфирлерден, чыгарылыштардан жолугушканча сак саламатта туруңуздар.